Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборуна барып, медициналык мекеменин ишмердүүлүгү менен таанышты. Парламенттен билдиришкендей, алгач төрага биринчи жолу боор алмаштыруу операциясын ийгиликтүү ишке ашырган дарыгерлер менен таанышып, аталган операцияны башынан кечирген бейтаптан да кабар алды. Ошондой эле Марлен Маматалиев медайымдарды бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктады. Адам өмүрүн сактоо, бейтапка кам көрүү жана коомдун саламаттыгын чыңдоо эң жоопкерчиликтүү жана ыйык кесиптердин бири. Бул тармакта медайымдардын орду өзгөчө, анткени бейтаптын жанында күнү түнү болуп, анын сакайып кетишине дем берип, мээримин төккөн дал ушул сиздер. Медайымдык кесип бул жөн гана кызмат эмес, бул чоң сабырдуулукту, адамгерчиликти жана кесипкөйлүктү талап кылган ыйык миссия деп кошумчалады ал. Андан тышкары ал борбордун ишин көрүп, медициналык жабдуулардын абалы менен таанышты. Дарыгерлер транспатология бөлмөсү чакан экенин айтып, кызмат көрсөтүүнүн сапатын көтөрүү максатында аны чоңойтуп берүүнү өтүнүштү. Ошону менен катар оорукананын бир бөлүгү эскиргендигин белгилеп, жаңылап берүү суранычы да көтөрүлдү. Төрага айтылган маселелер боюнча тийиштүү иштерди алып бараарын билдирди. Оңдоп түзөө иштерине тармактык комитет менен бирге көмөктөшөрүн кошумчалады. Министрлер кабинети майыптыгы бар адамдарды санаториялык курорттук дарыланууга жолдомо менен камсыз кылуу жана аларга акчалай компенсация төлөп берүү тартиби жөнүндө жобону бекитти. Тиешелүү токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Документ мамлекеттик кызматтын тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократиялаштыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында иштелип чыккан. Токтомдо майыптыгы бар адамдарга санаториялык курорттук мекемелерге жолдомодон баш тарткан учурда акчалай компенсация төлөп берүү каралган. Финансы министрлигинин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга майыптыгы бар адамдар үчүн санаториялык курорттук жолдомолорду сатып алууга жана акчалай компенсацияларды керектүү көлөмдө төлөп берүүгө республикалык бюджеттен жыл сайын каражат бөлүү тапшырылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине токтомдон келип чыгуучу чараларды көрүү тапшырылды. Токтом 2027 жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирет. А-банк ААКсы 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий банкы болду. Бул тууралуу көчмөндөр оюндарынын катчылыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык аталган банктын мындай масштабдагы долбоорго катышуусу Кыргызстандын аброюн чыңдоого багытталган улуттук жана эл аралык демилгелерди колдоодогу стратегиялык ролун чагылдырат. Кызматташтыктын алкагында банк көчмөндөр оюндарынын иш-чаралардын каржылык жактан коштоп, уюштуруу прогрессине көмөк көрсөтүү менен долбоордун ишенимдүү жана туруктуу ишке ашырылышын камсыздайт. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында иш-чаралар сыяктуу бир катар маанилүү даталарга туш келүүдө. Буга байланыштуу А-банк ААКнын катышуусу өзгөчө мааниге ээ болуп, улуттук финансылык сектордун маданий дипломатияны өнүктүрүү, эл аралык байланыштарды чыңдоо жана Кыргызстандын уникалдуу маданий мурастарын дүйнөлүк аренада жайылтууга көмөктөшүүгө даяр экендигин баса белгилейт. Эске салсак, 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31-августтан 6-сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Башкы план Бишкек шаарында көчө жол тармагын өнүктүрүү боюнча бир катар иш-чаралар сунушталууда. Ага ылайык жалпы узундугу 320,8 чакырым болгон магистралдык көчмө жол тармагын реконструкциялоо каралууда. Ошондой эле жалпы узундугу 293,2 чакырым болгон магистралдык көчмө жол тармагы курулат. Ал эми Киев көчөсүндө жөө жүргүнчүлөргө ылайыкталып, узундугу 3,3 чакырымга созула турган көчө куруу пландалууда. Мында коомдук транспорт үчүн тилке да болот. Мындан тышкары шаарда темир жол жана автомобиль жолдору аркылуу өтүүчү 15 өтмөктүү ар кандай деңгээлдеги 44 транспорттук түйүндү көпүрөлөрдү куруу камтылган. Кыргызстанда кенелер активдешип, алардан жабыркагандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге өстү. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Департаменттин паразитология бөлүмүнүн башчысы Жумагүл Усубалиеванын маалыматы боюнча 11-майга карата өлкөдө кене чыккан 566 учур катталган. Салыштырмалуу айтсак, 2025 жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 273 учурду түзгөн. Жалпы
катталган учурлардын ичинен 3 бейтапка кене аркылуу жугуучу вирустук инфекция тастыкталган. Алар тиешелүү дарылануудан өтүп сакайып чыгышты. Кене чыккан боюнча кайрылуулардын эң көбү майрам күндөрү туш келип, жалпы 173 учур түзүлдү. Бишкек шаарында башка аймактардан келген жарандардын эсебинен эң көп кайрылуу 81 учур катталган. Ошол эле учурда аларча Капчык айында кене чыккан учурлар былтыркыга салыштырмалуу кыйла аз. 1-майдан 11-майга чейин бул аймакта болгону 2 учур катталган. Адистер муну кенелерге каршы акараситтик иштетүү иштеринин натыйжалуулугу жана эс алуучулар арасындагы түшүндүрүү иштеринин күчөлүшү менен байланыштырышат. Учурда санитардык кызматтар тарабынан калк арасында түшүндүрүү иштери, медициналык кызматкерлердин даярдыгын жогорулатуу жана тобокел тобундагыларды эмдөө иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө деп жыйынтыктады ал. Ош облусунун Өзгөн районунун Жалпак Таш айыл өкмөтүнүн Каратарык айылында жайгашкан 150 орундуу Жоробеков атындагы курулушу эми гана бүткөн мектеп. Жакында билим берүү мекемеси пайдаланууга берилет. Учурда жаңы мектептин ачылыш аземине даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Ушул мектеп эми айыл үчүн, айылды жаштары, окуучулар үчүн аябай керек болчу да. Заманбап, ичинде баардык шарты бар, окууга, окуу класстары кенен, жарык, спорт зал жок болчу мурда. Азыр спорт залыбыз бар. Кышында дагы спорт залынын ичинде ойногонго мүмкүнчүлүк жаралды да. Мурда спорт аянтчабыз жок, спорт залыбыз жок. Кышындасы класстын ичинде гана дене тарбия сабагына класстын ичинде гана өтүп келишкен. Учурда азыр мектебибизде баардык шарттар жакшы. Долбоор боюнча мектеп 2 кабаттан туруп, жалпы аянты 1200 чарчы метрди түзөт. Заманбап мектепте кенен окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, компьютердик класс, жыйындар залы жана баардык шарттар менен спорт залы да бар. Бул мектепте 150 орунду өзүнүн эмеси боюнча. Азыркы заманбап 2 кабаттан турат. Химия, физика каналарын өзүнчө лабораториялар менен артыкчылыктары ушулар. Анан кийин өзүнчө медпункту бар, ашканасы бар, жана балдар ойночу спорт залы. 25-жылы жаз айында башталган. Жаман эмес, жакшы, баардык нормаларды сактап, курулуш нормаларын ошонун негизинде курдук. Башкы планда 2 кабаттан турган 150 орундуу окуу имараты каралган. Откана, көмүр сактоочу жайы менен саркынды сактоочу жайы, өрт өчүрүүчү суу кампа жана өрткө каршы шит жабдуулары менен каралган. Айбектин курулушу 2024-жылы республикалык бюджеттин эсебинен башталган. Алгач долбоордук сметалык документациясы Тандем проект жоопкерчилиги ишканасы тарабынан даярдалган. Ал эми курулуш жумуштарын Улар Транс ишканасы жүргүздү. Ушул Каратарык айылындагы 150 орунду мектепти биз 25-жылы жаз айында баштап, мына быйыл бүтүп эксплуатацияга берген турабыз. Мектептин жалпы аянты өзү 2 этаждан туруп, 1270 квадрат метр спорт залы, өтмө галереясы менен. Мектепте жана ошондой эле компьютердик класстар, кыздар үчүн тиги класстары, ашкана, тамактануучу жайлар өзүнчө. Сырткысынан алсак, сыртында баскетболный, волейбольный площадкалар, футболный площадкалар бар. Андан сырткарыда спортивный площадкалар бар. Турник, брусья, балдар ойночу жайлар бар. Жалпысынан республикалык бюджеттен 109 миллион каралган. Мектеп пайдаланууга берилгенден кийин 2 смена менен 300 окуучу билим алат. Учурда ушул чакан мектептин эски имаратында билим алып жатышкан окуучулар жаңы мектептин ачылуусун жадамсыздык менен күтүшүүдө. Биздин мектеп эски, иштери чаң болчу. Биздин мектеп азыр татынакай, сонун иштери таптаза болуп, 2 этаж болуп курулган. Анын иштери абдан кооз. Биз ал жака абдан кирип окугубуз келет, жакшы окуйбуз деп, келечекте чоң кесиптердин эси болойлу деп үмүттөнөм. Мурунку мектебибиз эски эле, азыркы мектебибиздин спорт залдары курулду, 2 этаждар, ойной турган площадкалар курулду. Андан кийин куруучулар дагы тез бүтүштү.
бир эски мектебибиз болгон эле ичи лай, спорт зал жок эле, эми спорт зал курулуп, 2 этаж мектеп курулуп, ошо жаңы жыл өткөзгөнгө эле кыйналат элебиз. Эски мектепти азыр жаңы жыл өткөзгөнгө өтө жакшы ошо. Өзгөн районунун Жалпак Таш айыл өкмөтүнүн Кара Тарык айылынын жалпы жашоочулары да мектептин пайдаланууга берилүүсүн көптөн бери күтүп келишкен. Анткени көп жылдар бою авариялык абалдагы мектепте балдар билим алып келишти. Эми мурунку акыбалы бул элдик ашар жолунда түзүлгөн мектеп болгон да. Бүт мынау Кара Тарык айылынын тургундардын эмгеги. Ошо менен ушу мектеп керек болушуну элдик ашар жол менен жакшыдан кайгылып бүтүргөнбүз. Бирок ошодон ошончо жыл өтүп бизге уже аварийный болуп калган. Анан ушундай сонун мектеп бизге керек эле. Балабыздын саны дагы жетет, элибиздин саны дагы жетет эле. Анан баардык ушу бизге жардам берип, тоо жеринде болсо дагы ушундай шарты менен мектеп түзүп бергендерге биз чоң рахмат айтабыз. Ушу балдарыбыз ушул мектепке кирер алдында сүйүнүп турабыз. Ушу жакшы билим алышып, ушул жерде жаркыраган бир кесиптин ээлери болуп чыгат деп үмүттөнөбүз. Бизге азыр жаңы мектеп түшүп, бизде жалпы жамаат мектеп коллективи, ошонун арасында окуучулар элибиз менен кубанып турган учурубуз. Анткени биз буга чейин шарты жок мектепте окуп келдик. Бирок азыркы жаңы түшкөн мектебибиз абдан сонун заман талабына жооп бере турган, ичинде бардык жабдыктары менен физика, биология, химия кабинеттеринде практикалык лабораториялык сабактарды өткөнгө шарттары түзүлгөн, абдан ыңгайлуу, окуучулардын коопсуздугу үчүн дагы эң жакшы мектеп түшүп берди. Алыскы тоолуу аймактагы жаңы заманбап мектептин курулушу аяктады, жакында пайдаланууга берилет. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу.